Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин спорт тармагын алга сүргөн жаштардын катарын 9 коргоол командасы да толуктайт. Ар күнү сабактан кийин окуу жайдын ар факультетинен чогулган 9 коргоолчулар ушул канага келишип, убакытын 9 коргоол ойноо менен өткөрүшөт. Албетте бул оюнга кеткен убакыттын артында ийгиликтер жылмайып турат. Аны аталган топтун мүчөсү Гүлзат Эсеналиева бир канча ирет далилдей алды. Гүлзат диний тарбия адистигинин 3-курсунда билим алат. Ал 9 коргоол оюну менен 13 жашынан бери алектенип келет. Кыргыздын улуттук оюну эсептелинген 9 коргоол оюнун мен 13 жашымда үйрөнүп баштагам. 13 жашымда Ноокат районунун Акчабы айылында төрөлүп өскөн. Мен атакем жалгызым Абдырахманов Бакытбек атам үйрөткөн. Андан кийин бул 9 коргоол оюн негизи баштоо эле эмес, андан ары дагы улантып кетүүгө сөзсүз бир адам себепчи болот. Бул оюнду андан ары улантып кетишиме себепчи агайым Атак Эрбатыров Болотбек Атаканы агайым болду. Учурдан пайдаланып, агайыма ыраазычылык билдирем. Мага жол көрсөткөнү үчүн ар дайым бул 9 коргоол чөйрөсүндө мага туура жолду көрсөтүп келген жана көрсөтүп жатат. 2018-жылы Монголия мамлекетинде өткөн Азия чемпионатында коло медалдын ээси болуп келдим. Андан кийин 2018-жылы Кыргыз Республикасынын чемпиону болдум. Актөө областында өткөн, Алматы шаарларында өткөн мелдештерден призой месталарга айлашып келдим. 9 коргоол командасында учурда 20 бала жана 20 кыз ойнойт. Жумасына 3 жолу иримге катышып, өздөрүнүн шык дараметтерин жогорулатышып, ар кандай мелдештерге даярдык көрүшөт. Студенттердин алдыда дагы көптөгөн мелдештерге активдүү катышып, окуу жайдын намысын коргоо менен ийгилик жаратуу башкы максаттар экенин белгилешет. Команданын оюнчулары Кыргызстандын чемпиондугун багындырып, эл аралык мелдештерге ийгиликтерди жаратып келишүүдө. Белгилеп айта кетсек, декабрь айында Казакстанда өткөн универсиадага катышкан Мадина Бакытбек кызы жана Гүлзат Эсеналиевалар 1 күмүш жана 2 коло медалга ээ болушкан. Бул команданын эң чоң жетишкендиктеринин бири. Аталган ийгиликтердин артында окутуучуларды машыктырып, аларга мотивация берип, алга сүрөп турган окутуучусу Эрбатыров Болот агай. Азыркы учурда кече жакында болгон эле Кыргызстан боюнча окуу жайлардын ортосунда жогорку лигадагы 9 коргоол боюнча оюнда 1-орунду багындырып келдик. Ал жерден 1-орунду алып, кече жакында 21-нде 28 апрелге чейин болгонунда биз багындырып келдик. Бул эң жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Андан тышкары дагы кече жакында болгон, бир ай мурунку Ош шаарында болгон, Ош областында болгон оюндарда дагы биз биринчиликти алганмын. Менин окуучуларым артында көп. 3 командам бар. 3 команда балдар командасы, кыздар командасы 3 командам бар. Азыр бир 20 кыз, 20 бала оюнчуларым бар. Кудайга шүкүр, жакшы. 9 коргоол ата-бабалардан калган улуттук оюндардын бири. Ал азыркы мезгилде да өз оюнчуларын жоготпой келет. Анткени бул оюн сабырдуулукка, акыл эсти өстүрүүгө жана туура чечим чыгарууга үйрөтөт. Эки тараптуу кылдат оюлган 9 үй ортосунда казынасы жайгашкан жана ар бир үйдө 9дан коргоол салынат. Оюнда туура ойлонуп, кылдаттык менен кадам жасоо жеңишке алып келет. Нуриза Бөрмаматова, Эрнис Жаныбеков, Ошемпо жаңылыктары.